Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз жеке сунуш жана жалпы сунуш жана экөөнүн айырмасы жөнүндө мен айта кетмекчимин. Жеке сунуш деген бул ошол рыноктогу жеке бизнесмен, бир адам өндүрүүчү же сатуучу десек болот, бир гана индивидуал. Ал эми жалпы сунуш дегенибизде ошол рыноктогу жалпы өндүрүүчүлөрдүн жалпы сунушу же болбосо ошол жалпы сунуш канча болуп атат, ошону билүү үчүн биз колдонобуз. Ал эми жалпы сунуш бул жеке сунуштун суммасынан түзүлөт экен. Демек, жеке бизнесмендер, жеке өндүрүүчүлөр кандайдыр бир товарды, мисалы үчүн бир ручка, калем өндүрсөк, бир гана мен калемди чыгарбайм, өндүрбөйм. Мага окшогон жүздөгөн адамдар калем чыгаргычтар болушу мүмкүн. Алардын суммасын кошконубузда, демек, калем рыногунун өндүрүүчүлөрү рыноктогу жалпы өндүрүмдү же жалпы сунушту билсек болот экен. Мисал катары биз айта кетели, рынокто эки гана сатуучу болсун, башка сатуучу жок. Калем сатуучулар. Эки сатуучу бар, бул Батма жана Зура деген эки сатуучубуз бар. Алардын баага карата мамилелери төмөндөгүдөй экен. Мисалы үчүн баа 100 сом болсо, Батма бирди калем чыгарат экен, ал эми Зура экини чыгарат экен. Эмне үчүн экини чыгарышы мүмкүн? Себеби Зуранын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болушу мүмкүн. Баа 110го кымбаттаганда Батма экини чыгарса, Зура 3тү чыгарат экен. Баа 120га кымбаттаса, Батма 3тү чыгарса, Зура 4тү чыгарат экен. Демек, баа эң кымбат 150 сом болгондо Батма 6 калем чыгарса, Зура 7 калем чыгарат экен. Демек, бул жеке сунуштар болду. Ал эми жалпы сунушту табыш үчүн жеке сунуштардын суммасын кошконубузда бизге эмне чыгат экен? Жалпы рыноктогу өндүрүүчүлөрдүн суммасы чыгат экен. Мисалы үчүн 1ге 2ни кошсок 3, бул 5 болот, бул 7 болот, бул 9 болот, бул 11 болот, бул 13 болот экен. Демек, бул жалпы сунушту көрсөтөт. Эми бул таблицаны графа түрүндө көрсөтө турган болсок, биринчиси биз Батманын сунушун карайлы. Батманын эгерде бааны биз 110 жана 120 алганыбызда, мисалы үчүн 110 караганыбызда Батманыкы 2 экен, 110го 2, демек координаттарын табабыз, чектибизди белгилейбиз. 110го 2, ал эми 120 болгондо Батма 3тү чыгарат экен, 123 деп туруп, экинчи чекитти дагы коем. Бул чекиттерди мен бири-бирине кошконумда, бири-бири менен улаганымда, мен Батманын несин чыгарат экенмин? Батманын сунушу. Буну S1 деп коеюн. Батманын сунушу, жеке сунуш. Себеби өзүңөр көргөндөй жогору калап кетип атат. Ал эми Зуранын сунушу болсо 3кө 110, 4кө 120 экен. Буну дагы кошконумда, жеке сунуш бул дагы Зуранын сунушу. Буну дагы мен S2 деп коеюн. Ал эми бул жерде рыноктун сунушун белгилейбиз. Рыноктун сунушунда 110 болгондо, өзүңөр көргөндөй 110 болгондо 5 болуп атат. Значит, 110го 5 экен бул чекит. Экинчиси 120 болгондо 7 болот. 120 болгондо бул жерде 7 болуп атат. 127. Демек, бул чекит белгилейт экен. Экөөнү биз кошконубузда, S3 деп коеюн. Бул жерде бул сызыгыбыз жалпы рыноктун, бир гана индивидуалдык эмес, жалпы рыноктун сунушун көрсөтөт экен. Демек, 110го 5 өндүрүүчү, 5 товар өндүрүлүп атат. 120 болгондо 7 товар рынокто өндүрүлүп жатат. Демек, бул жалпы рынок үчүн. Демек, биз үчүн анализ жасап атканыбызда, албетте жалпы жеке өндүрүүчүлөр маанилүү болгон сыяктуу, эгерде биз жалпы рынокту түшүнөбүз десек, жалпы экономиканы түшүнөбүз десек, биз эң негизгиси ушул жалпы рынокту карашыбыз керек, жалпы сунушту карашыбыз керек. Себеби жалпы рынок биздин анализибизде өтө маанилүү экен. Кыскача жеке сунуш менен жалпы сунуш арасындагы айырма жана кандай түзүлөр ушундай болот. Кийинки сабактарыбызда биз бул жалпы сунуштун кандай өзгөрөөрүн
жана баа менен жана башка факторлор менен кандай байланышы бар экенин айта кетмекчибиз. Кыскача бүгүн ушул менен сабагыбызды бүтүрөбүз.